Кедейлердин доктору. Ушул жылдын 27 күнү Мысырдын белгилүү дарыгери Мухаммед Мешали 76 жашында дүйнөдөн кайтты. Карапайым эл арасында бул кишини кедейлердин доктору, жардылардын айбалити деп атап койушкан. Ал өз өмүрүнүн 50 жылын кедейген балдардын саламаттыгына арнаган. Колунда жок адамдарды бекертейлеп, болгон аракетин жумшаган. Бейтаптардан символикалык баа катары болгону 10 фунт, биздин акчага 50 сомдун тегерегинде акы алчу. Ошол акчаны да бере албагандарды акысыз кабыл алып, дары-дармек таркатчу. Доктор Мешали өзү да кедей үй бүлөдө чоңоюп өскөн. Кедейликтин азабын бир туугандары менен далай жолу тарткан. Атасынын өлүм астында ар дайым кедейлерге жардам бергин деген осуяты анын мындай адамгерчилигинин негизги себеби деп түшүндүрөт. Мысырда дарыгер болуу өтө чоң жетишкендик деп эсептелет. Бул кесипти аркалаган адамдар бакубат турмуш кечирип эч нерседен кем болбойт. Бирок Мухаммед Мешали байлык, бийлик, мансапка кызыккан эмес. Ал 1967 жылы Каср аль-Айн медициналык колледжин бүтөөрү менен мамлекеттик клиникада иштей баштайт. Алгачкы бейтаптарынын арасында шекер диабетинен жабыркаган бир кичинекей бала бар болчу. Күн сайын зыярат кылып келген апасынан инсулин сайдырып коюусун сурана берчү. Канчалык баласы жалдырабасын байкуш энеси, балам, сага инсулин алып берсем, калган бир туугандарың тамак ашсыз калат дегенге мажбур болот. Апасынын акчасы нанга араң жетчү эле. Үй бүлөсүн аяган бала, мындан ары апама жана бир туугандарыма жүк болгум келбейт деп өзүн өзү өрттөп жиберет. Оор абалдагы балага жардам берүүгө Мешалини чакырышат. Доктор колунан келгенин жасайт. Бирок жаш бала жан берет. Ошол убакта болгон нерсемдин баарын берип, бул жаш баланы кайтарып алууга даяр элем. Бул окуядан соң өмүрүмдүн аягына чейин кедейлерге жардам берем деп ант иштим. Медицина бул гуманитардык кесип экендигин унутпайлы. Көпчүлүгү коммерция кылып жатат. Мени окуткан агайлардын бири мындай деген: эгерде байыйм, бакубат жашайм деп медицинага келсеңер, жаңылышасыңар. Андайлар каалооңор болсо соодага же биржага баргыла деп айткан эле. Алгач адам болуп, андан соң гана дарыгер болуш керек, дейт доктор Мешали Deutsche Welle басылмасына берген интервьюсунда. Медициналык билим берүү бир топ каражатты талап кылчу мээнет экендигин көбү билет. Доктор Мешали медициналык колледжди бүткөндө раматылык атасы дарыланууга топтогон баардык акчасын уулунун окуусуна жумшап салганын угуп калат. Ошол замат кедейлерге колунан келишинче жардам берип жашайм деп Аллахка убада берип, алгачкы жеке менчик клиникасын ачат. Мамлекеттик ооруканаларда кедейлердин жада калса анализдерге жазып берген дары-дармекке акчасы жетпегенине күбө болуп, дал ошолорду дарылайм деп максат кылат. Ошентип, Тант шаарынын кедей райондорунун биринде Мухаммед Мешали 50 жылга жакын шаардагы жана жакын жайгашкан айыл кыштактардагы бейтаптарга кызмат кыла баштайт. Мынча убакыттын ичинде 3 жеке клиника ачканга жетишет. Күн сайын эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин 12 саат эмгектенчү. Доктордун минген унаасы жок болгондуктан жумушуна жөө барып келчү. Аялы жана 3 баласынын оокаты тың болсо да, боорукер доктор бул дүйнөнүн көптөгөн неаматтарынан баш тарткан. Жада калса, жеке мобилдик телефонда колдонгон эмес. Антисанитариялык шартта жашаган жарандар көпчүлүк учурда дарыгерге лихорадка жана башка жугуштуу инфекциялар менен кайрылчу. Ар бир кайрылууга арзыбаган $1,5 тегерегинде акчаны эле төлөшчү. Аны да көбү бере алчу эмес. Анткени көпчүлүк бейтаптар жумушсуз жана оорукчан болушкан. Доктор Мухаммед Мешали аларды жөн гана бекер кабыл албастан, керек болсо дары-дармегине да акча берчү. Күн сайын саат 7:30 ойгонуп, тамактанып алып, доктор Мешали жумушуна жөнөйт. Таң атпай анын клиникасынын оозунда адамдар узун кезекке турушчу. Клиникада шам намазынын азанына чейин эмгектенчү. Имаратты клиника деп айтууга деле тил барбайт. Ошого карабастан эскилиги жеткен жана дуалдары араң турган жайда доктор оорулууларга диагноз коюп, жада калса анализ кылганга да жетишчү. Анализ чыгарган микроскоптун эскилиги ага кабат-кабат оролгон изолента менен эле көрүнүп турчу. Дарыгер күн сайын 50 бейтапты караганга жетишип, жумуш бүткөндө клиниканы өзү эле тазалап койчу. Кээ бир адамдар анын жыртык жана жамак кийимдерди кийип жүдөп жүргөнүн көрүп, доктор деген тыкан болушу керек деп сын айтышат. Доктор буга көп деле көңүл бурбайт. Эң башкысы өзүмө ыңгайлуу болсо болду деп болгонуна шүгүр кылып жашачу. Мага кымбат баалуу машиненин же $1000 костюмдун эмне кереги бар? Азга топук кыламын. Бир бутерброд же бир аз кебаб күнүмдүгүмө жетет деп көп кайталачу.
Кудай жалгап, бир топ жыл мурун доктор Мешали үчүн жаңы клиника ачууга чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Араб Эмиратынын бир телеканалы бул боорукер дарыгер жөнүндө теле берүү тартып, кайрымдуу адамдар акча чогулта башташат. Дарыгердин окуясы Gulf нефт компаниясынын ээсине жетип, ал киши дарыгерге бир кымбат баалуу унаа менен $20,000 акчаны белек кылат. Бир жылдан соң ал кайрымдуу жаран Мысырга келип, дарыгердин акчанын баарын кедей кембагалдарга таратып, машинесин болсо сатып, ордуна анализ үчүн атайын аппарат сатып алганына күбө болот. Saudi 24 News агенттигинин билдиргенине караганда, теле берүү аркылуу чогулган миллиондеген акчалардан дарыгер баш тарткан. Бул акчаларды чыныгы муктаждарга, үйү жокторго, жетимдерге, жесирлерге бөлүштүрүп бергиле. Мага ушул жетиштүү деп, бир гана стетоскопту белек катары кабыл алган. Жараткан Мухаммед Мешалиден өзү ыраазы болсун. Кылган бардык жакшы амалдарын кабыл кылсын. Анын күнөөлөрүн кечирип, жайын Фирдаус жаннатынан берген болсун. Кудай Тааланын пенделерине кызмат кылуу, жаратканга кызмат кылууга барабар экендигин бул киши өз өмүрү менен көрсөтө алды. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп бекеринен айтылбаса керек. Адам баласынын артында анын минген унаасы, жашаган үйү, кийген кийими эмес, кылган жакшы амалдары эскерилет эмеспи? Жакшылыкта жарышалы.